Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Беловодский айылындабыз. Мына ушул жерде биздин кичинекей жаш таланттуу ырчы кызыбыз Фатима Бекешова өзүнүн чыгармачылык тушоо кезүү концертин белгилеп жатат. Бүгүн кичинекей биздин таланттуу ырчы кызыбыздын концерти кандай өтөт, ал эмне деген концерт, сиздер менен биргеликте чогуу көрсөк. Айылда 10 жылдан бeri эмгектенем музыкалык мектепте. Анан ошол жакка келип калды. Анан баягы таптадык, аракет кылдык, анан азастан чыгарбапты. Анан бүгүн ушул бул эми баягы элге таанытуу, же бир акча табуу максат эмес. Баягы ырчы болом деп көздөгөндөн кийин өзүнүн жоонун териси менен сезип бир түйшүгүн тартып көрсүн дедим. Бул тушоо кесүү. Кудай буйруса келечеги кең, мектепти Кудай буйруса бүтүп алса музыкалык окуу жайларга тапшырат. Анан ошондо филармонияда бир кезиксек, ошондо баягы тушоо кесүү концертинде мындай болду эле деп кемчиликтерин өзү билет. Кыскасы эми Фатимага эле эмес, деги эле жаш чыгып келаткан өтө таланттуу окуучуларыбыз көп. Баягы биз максат койдук. Жылда таптап чекесинен чыгарып ушундай бир тушоо кесүү ырым айрамдарын куруп берип туралы деп. Эми 3 жылдан бeri конкурстарга катышып келе жатат. Жалаң месталар менен биринчи, экинчи орундардан быйыл Кудай буйруп гран-прини утуп алган международный конкурс боюнча. Анан ушу музыкальный школадан агай Эрнис Түмөнбаев жалпы директорлор сунушташты. Ошо көптөн жетишкендикке жетип келатат. Тушоосун кесип концерт өткөрүп коелу аны. Ошо жалпы кеңешип, эми кичине тушоосун кесип бата алып коелу деп концертин өткөрүп атабыз, Кудай буйруса. Бир дос баламдын тою болуп калды, ошол жерден ырдап анан ошондо ырдаган ырын көрүп калып аябай ырдайт экен деп анан колдон келишинче жардамыбызды берип келип атабыз. Меники эме сырттан киргизмей бул жеттичи. Калганын ошол апасы анан могу агай Эрнис Түмөнбаев агайыбыз ошол эки жака жанагы эмелерге алып барып, конкурстарга алып барып 3-4 жылдан бери. Биринчисинде барганда экинчи месттен алып калган, андан кийин бирди алды, анан баягы барганда гран-прини утуп келди. Ошол Эрнис агайдын аркасы менен дагы тиякта Алтынбек Ажалиев ушундай эмелер бүт эмелерге Сыймык Бейшекеев агабыз ушулар бүт чакырып концертине ушу колдоо көргөзүп жүрүп атышат. Махаббатым басылбаган, кызыл гүлүм ачылбаган, бар чындыгын жашырбаган, кош жүрөгай кошулбаган, мен кайрылып келем бүгүн, сага кандай шенем күнүм, сыйлап берген көз мончогум, көзгө түштү сенден мурун көз мончогум, колумдагы көз мончогум үзүлүптүр, караган көздөрүңө көрбөгөндөр кызыгып тур, мага деген чын көңүлүм эми кимге бурулуп тур, көз мончогум колумдагы көз мончогум үзүлүптүр. Сага жаным албасам, кайгымды жылалбасам, биз кезиккен жерге жаным, сагынганда кел ар качан, жетпедимби өзгө самал, сүйүүбүз сакталып калат,
буюрса ушул Фатиманы колдоп келдик биз. Ар дайым колдоп жүрөбүз, дайыма такай эмеде көрөбүз. Ырларына барабыз, угабыз, интернеттен постоянно калбай көрөбүз. Ошо келечеги кең, жакшы кыздардан болсун, 7 дубанга атагы чыккан, атагы даңкы чыккан кыздардан болсун, эл атасына кайрымдуу, ыймандуу кыздардан болсун. Ошо ар дайым ошо грамота эмелерди алып эле жүрө берсин. Концертке колдоо көрсөткөн бул менин биринчиден агайым. Агайым болбосо мындай концерттерди бербейт эле болчу. Агайым аты Эрнест Сүмөнбаев. Агайыма биринчиден чоң рахмат. Андан кийин ата-энем да мени ушундай деңгээлге жеткиргендиги үчүн ата-энелерге да чоң рахматымды айтам. Анан азыр сен сахнада ырдап атканда элдер ойлошу мүмкүн да. Бул баягы фонограммалар тапсалды, жандуу үндө ырдаган жок депчи. Анан азыр бир жакшы бир өзүң жакшы көргөн ырыңан бир куплет. Жандуу эле ырдадым. Анда эмесе азыркы чыгарма сиздер үчүн кайрадан жаралайынчы деген ыр. Анан сиз кабыл алып коюңуздар. Апакай жылуу колуңдун табына жылынайынчы, алдыңа жатыбың алап апо, алдейле ругайынчы, алдейле ругайынчы, мамыктай жылуу койнуңдан меримге бөлөнөйүнчү, апо мезгилди артка кайрычы, мен кайра төрөлөйүнчү. Бүгүнкү концертимде мен өзүмө жаккан ырчылар Нурлан Насип, Айгерим Эшим эжемдердин ырларын ырдадым. Анткени алардын сахнада өздөрүн алып жүрүштөрү, анан кийин алардын ырлары да мага өлө жагат. Ошондуктан мен Нурлан Насип жана Айгерим Эшим эжелерибиздин ырларын ырдадым. Башына болсун, өмүрүмдө кубанычка толсун.